Негизи Манас Экспресс компаниясы бир трак менен башталган. Сиз эмне үчүн Манас Экспресс деп койдуңуз? Жумушка кирип атканда контракт окугула. Апталыңдан урат, бери капталыңдан тура каласың, дагы кетесиң. Джейсон азыр бул компьютерди аркылуу диагностика коюп берет. 10 жыл сайын көтөрүлүп, акырындан көтөрүлөт, акырындан кайра түшөт. Неге ушул трак бизнести баштап алдым депчи? Сиздин айдоочуларыңыз канча пайыздан алышат? Күндөн күнгө компаниялар жабылып баратат. Биз буга чейинки көрсөтүүлөрдө Америкадагы эң кирешелүү тармактардын бири оор жүк ташуучу автоунаа, бул жактын тили менен айтканда трак деп айтып койсок дагы болот. Мына ушул трак тууралуу кенен маалыматты бергенбиз. Негизи трак же анын айдоочусу трак компанияларсыз эч кандай жумуш аткара албайт. Трак компания Америкада аябагандай көп. Алардын арасында дал ушул америкалыктардын өздөрүнүкү бар, орустардыкы, Чыгыш Европа же казак айтор көп. Алардын арасында кыргыздардыкы дагы бар. Биз бүгүн мына Манас Экспресс деп аталган ушул компанияны негиздеген патриот, бир мекенчил, жүрөгүндө жалыны бар, мындайча айтканда сыймыктана турган жигиттердин бири. Ошол жигиттин өзүнүн оозунан угалы кантип трак компания ачты, негизи эле ал үчүн эмне керек, кантип аны алып кетиш керек, оң жагы, терс жагы, бардык суроолорго анын өзүнүн оозунан жооп угабыз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келгисиздер. Кандайсыздар? Кош келипсиңер. Иш илгери. Манас Экспресске. Ушул жерде иштейсиздерби? Ушул жерде эмгектенебиз. Кыргыз жигиттер го? Менин атым Гүлайым. Менин атым Сагынбек, Талгат, Сайпидин, Тааныштамын. Альбина. Бина. Сиздин ордуңуз кайсыл? Директордун ордун көрөлүчү, ордун. Биз ушул жерде. Ушул жерби? Атайын мындай башка өзгөчө кабинетте олтурбайсызбы? Жок. Жумуш күч да. Жакын болуп, жумушчулар менен чогуу иштешип. Мен муну сурап аткан негизи бизде кыргыздарда жетекчи кичине өзгөчөлөнүп туруш керек, анан субординация болуш керек, же азыр жаштарга дагы үлгү болсун деп айтып атам. Жумушу даяр боло эле, креслосун даярдагандар көбүрөөк. Анан сиз аябай кубанычтамын. Чогуу эле олтурат экенсиз. Негизи жетекчи болуунун эң башкысы бул жетекчи эмес, лидер болуш керек. Жумушту көрсөтүш керек, башкаларга кандай иштеш керек. Биз деги эле бул жерде отурбай, мүмкүнчүлүгүбүз келсе, убагыбыз келсе, чыга калып, механиктер менен кошо, колубуз май болгончо, башыбыз май болгончо оор жүк ташуучу унааларды түзөөгө, оңдоого аракет кылабыз. Ал эмес, мисалы, эгерде биздин айдоочулар жетишпей калса, өзүбүз оор жүк ташуучу унааларды айдап алып, жүктөрдү алып келгенге да аракет кылабыз. Азаматсыз эле. Урматтуу достор, бүгүн биз дал ушул жогоруда айткандай Манас Экспресс компаниясы тууралуу сөз кылабыз. Анын жетекчиси, негиздөөчүсү десек болот, кыргыздын патриот жигити, мына менин жанымда Сагынбек Муратов турат. Сагынбек мырза, эми бүгүн ушул компания тууралуу айтып берсеңиз. Бул компанияны канча болду негиздегениңиздерге? Бул компания негизинен 2014-жылы март айларында ачылган. Бир жылдан кийин майдын 7-синде 2015-жылы ишке киргизилген. Ошол 2015-жылдан бери иштеп жатабыз. Азыркы учурда компанияда бир нече тармактарда кызмат кылабыз. Эң эле башкысы ошол оор жүк ташуучу унаалар менен Америка ичинде кардалардын жүгүнү ары бери ташыйбыз. Кийинкиси бул логистика. Бул жакта атайын жүк түшүрүүчү, кайра жүктөөчү орундар бар. Үчүнчүдөн бул оор жүк ташуучу унааларды оңдоп түзөө кызматын аткарабыз. Айтар, бул компаниянын ичинде бир нече булактарга бөлгөнбүз. Эң негизги кызматыбыз бул ошол
бул жактын жергиликтүү калктын тили менен айтканда тракинг деп коюшат. Ошол трак менен оор жүктөрдү ташуу, оңдоп түзөө кызматы. Үчүнчү бул брокерский компаниябыз да бар. Азыркы учурда Манас Экспресс компаниясында 60ка чукул эмгекчи эмгектенет. Бизде эң негизги офисибиз ушул Америка Кошмо Штатынын, Иллиной штатынын Харви шаарчасында жайгашканбыз. Ошол эле учурда Кыргызстанда, Ордо калабыз Бишкек шаарында да кеңсебиз бар. Ал жакта да биздин кызматкерлер, жумушчулар, биздин мындайча айтканда командабыз иштешет. Ошол. Азаматсыз? Азыр эми офис менен бир катар мен таанышкым келип атат. Бул жакта эмне бар? Сиздин ордуңуз бул жакта экен. Дагы Тааныштырып кетейинчи этинен. Компанияда мына ошол оор жүк ташуучу машинелерди, айдоочуларды ары бери жылдырып, компаниянын эң негизги биз баягы акча табарман командабыз деп коебуз. Булар диспетчерлер командасы. Эң тажрыйбалуу, көп жылдардан бери эмгектенип келишкен диспетчерлер иштейт. Анын бирөө Альбина жана Сайпидин. Негизги диспетчерлердин кызматы ар бир айдоочуга туура жүктү тандоо. Мына ошол жүктү алгандан баштап жеткиргенге чейинки жоопкерчиликтин баарыны ошол команда аткарат. Жумушу кыйын, татаал, ар кандай күндөр болот. Бир күндө телефон аркылуу 100дөгөн, 200, керек болсо 500дөгөн телефон чалуулар болот. Азыркы учурда Манас Экспресс компаниясы 500дөн ашык брокерлер менен кызматташат. Брокерлер менен ортодогу мамилени түзүү оңойго турган эмес. канча диспетчер бар ошо бир эме? Негизи азыр Манас Экспресс компаниясында 6га чукул диспетчер бар. Диспетчерлерибиз Чикагодо иштешет, Калифорниядан иштешет, Молдовадан иштешет жана Кыргызстандан иштешет. Демек, ошол жакта дагы сиздердин офистер бар. Туура. Жакшы. Дагы? Дагы Бул айта жакта келсек, ким бар? бул бөлмөдө биздин айдоочулар келип, же болбосо оңдоп түзөөчү кызматыбызга келген кардарларыбыз ушул жерден отурушуп, эс алышып, телевизор көрүшүп, эс алышат күткөнчө. Ал эми бул жакта, бул бөлмөбүздө тамактануу, тыныгуу бөлмөсү болуп эсептелет. Андан үстүгө чыгалы, Үстүдө дагы офис бар э? Үстүндө кеңсебиз бар, экинчи кабатта. Экинчи кабатта кеңсебизге чыгалы, жүрүңүз. Экинчи кабаттагы кеңсебиз. Бул бөлмөдө биз конференцияларды өткөрөбүз. Компаниянын стратегиясы бир жума ичинде кандай өзгөрүүлөр болду, жана келерки жумалар ичинде, айлар ичинде, чейрек ичинде, жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болот, эмне деген пландарды түзөбүз, ушунун баарын ушул жерде аткарабыз. Кийинки бөлмөбүздө бул эсептөө, аккаунтинг бөлмөсү. Бул жерде биздин башкы бухгалтерыбыз Рабека жана жардамчысы Первана кызмат кылышат. Астыңкы этаждагы, кабаттагы тапкан акчалардын баарын ушул жерден баарын коротушат. Эми компания тууралуу айтып берсеңиз, анан ачтыңыздар компанияны. Башында канча трак менен баштадыңыздар? Негизи Манас Экспресс компаниясы бир трак менен башталган. Бир трак менен ошо эң башкы тракты мен өзүм айдап, өзүм диспетчер болчум, өзүм груз алчым. 2015-жылы май айында, майдын 7-синде биринчи грузу ушул Чикагодан Hub Group аттуу брокерский компаниядан биринчи грузду өзүм алып, өзүм жеткиргем. Көп өтпөй эле компанияда өзүнүн партнерлору табылды. Бардыгы бирип 9 трак топтолду. Ошол 2015-жылы 1-июлда официалдуу түрдө биз Алабама штатынан Лакпорт, Иллиной штатына көчүп келдик. Ал жерден кеңсе алдык, 3 жылга кеңсе алып, ошол жерде 9 оор жүк ташуучу машина менен баштадык. Азыр канча бар? Азыркы учурда биздин компанияда иштеп жаткан унаалардын 50-гө жетет саны. 50. Эми ошол өзүңүз айткан бөлүктөргө, трак компания анын кайсыл бөлүктөрү бар?
аларды кимдер тейлейт, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Трак компанияда эң менин башкы партнерум Талгат Култаев. Компанияны экиге бөлүп башкарабыз. Талгат Култаев бул логистика, warehousing, оор жүк ташуучу унааларды түзүп, оңдоо, оор жүк ташуучу машинелер бузулуп калганда эвакуаторлорду жиберген тарабын Талгат карайт. Негизи компанияда бир нече телөө кызматтары бар. Эң биринчиси эле бул тракинг. Оор жүктү ташуучу машинелер менен кардарлардын жүктөрүн ары бери ташыйбыз. Андан кийинки бул логистика. Логистикада бул алып келинген жүктөрдү түшүрүп, аны кайра башка унаага жүктөп. Үчүнчү бул брокерский компаниябыз бар. Америкадагы 50 жылдан бери эмгектенип келаткан ATLS компаниясы менен биздин түз партнерствобуз бар. Брокерич деген да өзүнчө бир чоң маселе. 1990 жылдан берки эң эле Америкадагы жүктөрдү жылдыруучу эң чоң бир сфера болуп саналат. Аябай олуттуу сфера. Кыргыздарды айтмакмын, кайсыл жерде болбогула, Москвада болосуңарбы, Дубайда болосуңарбы, Кыргызстанда болосуңарбы, Африкада болосуңарбы, ушул тармакка кызыккыла. Бул тармак эң жакшы бир тармактан. Бул тармакта кызмат кылуу үчүн сөзсүз түрдө Америка Кошмо Штатында кеңседе отуруп алып иштөөнүн кереги жок. Эң тил билсеңер, ушул соода сатык маселесин жакшы түшүнсөңөр, жакшы бир тармак болуп саналат. Ошондо алар кандай жумуш аткарат? Ал бизди угуп аткан адамдар болжолдуу түрдө элестетсин да, эмне кыла алам. Брокерский дегенде бул ортомчу, жардамчы. Мисалы, элестетели, Apple компаниясы iPhone чыгарат, планшеттер чыгарат. Apple компаниясына телефон чаласыңар. Ошондой ATLS компаниясы Манас Экспресс атынан чалып атабыз. Биз сиздин жүгүңүздү жеткирип берели. Аларга биз квота алып беребиз. Бир гана Манас Экспресс компаниясынын оор жүк ташуучу унаалары эмес, деги эле ушул Америка ичиндеги бардык трак компанияларга сатсак болот. Мына ошол жардам берүү максатында жүктү жылдыруу үчүн башка тракинг компанияга жүгүнү жеткирип берүү кызматын аткарып, ортондо өзүнүн 13%ден 30%ге чейинки маянасын алышса болот. Ал үчүн сөз түрдө тилди мыкты деңгээлде билиш керек. Соода сатык маселесин мыкты билиш керек. Системаны билиш керек. Атайын курстар бар, курстарды окусаңар болот. Кийинкиси бул repair service деп коебуз. Бул оор жүктөрдү оңдоп түзөө. Бул жөнүндө менин партнерим Талгат кененирээк маалымат айтып берсин. Тейлеген сферасы болуп саналат. Кийинки бул эгерде айдоочулар өзү айдап жүргөн унаазын сатып алгысы келсе, биз менен контракт түзүп сатып алышса болот. Эч кандай баягы проценти жок сатып алганга мүмкүнчүлүктөр беребиз. Жана биз башка компаниялар үчүн дагы телөө кызматтарын аткарабыз. Бул телөө кызматтарынын ичинде диспетчинг, сейфти, коопсуздук кароо командабыз бар, бухгалтерия, аккаунтинг. Жана биз партнершип үчүн ачыкпыз. Эгерде азыр көп кыргыз балдары компанияларды ачып, кыйналышып, түшүнбөгөн маселелер аябай көп болуп атат. Ошолорго айтайын дегеним, кааласаңар келгиле, биригели, келип биз Манас Экспресс аркылуу партнершип түзсөк болот, ачыкпыз, чогуу кызматташсак болот. Биз бул жерде ушул трактардын коопсуздугун карайбыз, водительдердин коопсуздугун карайбыз. Жолго биринчиден тракты аябай жакшы состояниеда чыгарганга аракет кылабыз. Чтоб жолдон алар бизге чалып бул жери бузулду же ал жери бузулду дебей тургандай кылып. Биздин Кыргызстанга салыштырмалуу Америкада аябай мындай Шарттар жакшы каралган. Жакшы түзүлгөн шарттар. Ар бир шаардын бир 3-4 километрдин тегерегинде же болбосо 1 километрдин тегерегинде унаны оңдоочу трак стопторду, унаны оңдоочу жайларды тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде биздин 2 механикибиз бар. Алар трактарды, трейлерлерди, прицептерди жолго чыгарышат. Азыр мына жерде бири оңдоп атат, азыр трейлердин лампочкасы күйүп калды. Ошону азыр оңдоп атат, жолго даяр болуп буюрса. Манас Экспресс деп жазуу менен атайын сонун кылып чыгарып турсуздар. Жаңы трак окшойт, бул кайсыл жылкы? Бул 2018 жылкы трак. Анан буйртма менен мынтип жазып аласыздар, Буйртма менен жазылат.
Ар бир трак ушундай жазуусу барбы? Манас экспресстин ар бир трагы же жазуусу жоктору да барбы? Ар бир тракта Америка Кошмо Штаттарында ушундай компаниянын аты жазылыш керек. Милдеттүү түрдө жазылыш керек. Эгерде убактылуу арендага алынган трактор болсо, анда жазбоого мүмкүн. Бул да маркасы Volvo, Мунун маркасы Volvo, биздин трактардын 80% маркасы Volvo. Эмнеге Volvo тандайсыздар? Себеби көп эле биздин Европадан келген водительдер, биздин Кыргызстандан келген водительдер Volvo'ну аябай жактырып айдашат. Бир 20% тракторубуз Freightliner деп. Анын аябай ичи чоң, кенен болгон үчүн жактырышат. Дагы сиздерде кандай кызматтар бар? Бизде кеңгүрәтиктерди сатабыз, фараларды алмаштырабыз. Кеңгүрәтиктер мынау болот. Бул XG 195 деген бренди, эң аябай жакшы бренд болуп, эң чоң, анан жакшы бренд. Бул $1650 установкасы менен болот. Мындан бир аз кичиреги бар, XG 150 деген, бул жерге чейин. Анысы $1450 сатабыз. Установкасын бул жерде кылып беребиз. Бул эмне кызмат аткарат? Бул кызмат мисалы бул жерде жолдордо эликтер аябай көп, түнү күндүзү деле, түнү деле эликтер аябай көп жолдо чыгып калат алдынан элечи трактордун. Ошону тракка зыян келбеш үчүн, алдын талкалабаш үчүн колдонот бул. Мунун да түрлөрү бар экен да көрсө, Мунун түрлөрү бар. Бир аз кичинерээк, мисалы бул жерде бир аз кичинереги турат, мисалы карасаңар. Булусу $1050 болот установкасы менен. Материалы эмне материалдан? Бул материалы хром. Хром материалы. Бир нерсе сүзсө эме капшырылбайбы, Эгерде элик сүзсө бир аз чийилиши мүмкүн. Жасаган жердин айтышы боюнча 3-4 жолу эликтен куткарат. Эликтен куткарат дегенде тракты, мисалы тракты бул жок болуп калса, элик сүзгөн болсо, радиаторго, параларды талкалашы мүмкүн. Эгерде жаңы трактор болсо, жаңы трактордун фаралары фаранын өзү эле $1000 тегереги турат. Мисалы бизде бир случай болгон, Коннектикутта биздин бир трагыбыз элик уруп кетип, ал жерден бирөөбүз убакыт кетирип алып келгенбиз бул жакка. Оңдогону баардык каражат $9000 жакын кеткен да. Ошондон кийин ага чейин деле биз баардык тракторубузду ушундай кеңгүрәтин коюп сактаганга аракет кылабыз. Азыр бул жерде биздин механикыбыз оңдоп атат. Бул жерде рулевойну жаңы коюп атат. Эгерде бул начар болуп иштебей калса, башкарууну бир аз татаалдаштырат. Кыймылдап, нары кыймылдап, бери кыймылдап. Жакшы. Бул жерде мен баягы айтып аткандай, Freightliner деген трак бул жерде. Бул тракты ошол ичи кенен болгон үчүн көп водительдер жакшы көрөт. Ошол эле убакта бул солярканы бир аз Volvo'га караганда азыраак ичет. Ошол себептен баары ушул тракты жакшы. Буларды эмнеге койдуңуз? Булар эмнелер? Бул жакта биздин запчасттарды коебуз. Тракка керектүү запчасттар, мисалы мыналар уже колдонулган батареялар. Бул жакта фильтрлер, масло поменять эткенде ошо фильтрлерди колдонобуз. Мына жерде водительдерге келгенде windshield fluid деп коет мына. Ошолорду колдоруна карматабыз. Бул жерде биздин tow hook бар. Бул баягы жүк жолдо трагы бузулуп калса, бизден келип алып кетет. Биз буну арендага беребиз. Бул. Эгер өзүбүздүн трак бузулганда деле бир тракка улап туруп, барып ошол тракты бул шапка же болбосо ким кайсыл жакка кааласа өзүнүн шаптарына алып барат же болбосо биздин шапка алып келет. Же болбосо жөн эле арендага алса да болот муну бизден. Ушул канчага бересиздер ушуну арендага? Арендага $250 күнүнө. Бирок биз өзүбүздүн Кыргызстандан келгендерге 150дөн, 200дөн ар кандай. Бул forklift.
Бул менен бул жака прицепти коюп туруп, груздарды алып чыгып, кайра экинчи прицепке жүктөйбүз. Же болбосо, мисалы азыр мына бананды, эки бананды, эки палет бананды ушул менен алып түшкөнбүз да, трейлерден. Бул мындан сырткары биздин механиктер да колдонот. Оор моторду көтөрүшөт, баягы запчастарды алып келгенде алып түшөт. Ар кандай жумуш кылса болот. Ооба, мына астына коюп туруп, илип алып, ошондой кылышат экен. Жакшы. Дагы эмне бар? Бул жакта май алмаштыруучу сварка кылабыз. Трейлерлер бузулуп калса сваркалайбыз. Вот ошол сваркага керектүү буюмдар. Сиздер өзүңүздөрдөгү эле трактардын майын алмаштырып, оңдоп түзөөдөн өткөрүп эмес, сиздерге кайрылган кардарларды деле ошондой эмеден камсыздай аласыздар, Ооба, майларын алмаштырып. Албетте, бизге өзүбүздүн трактордон сырткары башка компаниялардан келип турушат. Азыр дагы сиз трак айдап, кээде жүк айдап кетесизби? Кээде жетишпей калса, ушул локальный деп коет. Могу жакын арадагы Чикагонун тегерегинде груздар деливери кылып жеткириш керек болуп калса. Мына аппарат эмне? Бул машинанын, трактын баллондорун балансировать этет. Балансинг машин деп коет. Балансировка кылып туруп, анан коебуз да. Трактын өзү дагы бузулабы же трейлер дагы бузулабы кээде? Албетте, трак, трейлер эки башка болгон үчүн трейлер дагы бузулат. Трейлердин тракка салыштырмалуу компоненттери аз эле да. Көбүнчө трейлерде баллондору бузулат. Же болбосо баллондору жарылат. Экинчи чоң трейлерде бузулган нерсе бул ошол лампочкалар болот. Лампочкалар күйүп калат. Анан бул жерде ушул где-то 10-12 лампочкалар болсо тракта, ошонун бирөөсү өчүп калган болсо штраф берет бул жерде. Ошон үчүн аябай ар бир лампочканы, күйүп калган лампочканы алмаштырганга аракет кылабыз. Канча штраф ушу? Штраф дегенде эми компаниянын өзүнө залакы болот. Ошондой аз-аздан чогулуп отуруп, кийинчерээк компаниянын бул жакта скор деп коет. Скору көтөрүлө баштайт. Көтөрүлөт дегени бул жерде кийинчерээк мына брокерлер груз бербей калат. Андан да айтты кетчү нерсе, биз бир гана тракинг тарапта эмеспиз, башка сфераларда дагы бизнес жүргүзөбүз. Экинчи компаниябыз бул American Express. American Express аркылуу Бишкектеги, Кыргызстандагы бардык жердештерибиз автоунаа, унаа тетиктери, кийим-кече, электроника каалаган нерсесин American Express.kg сайтына кирип, ошо биздин баракчабыз аркылуу буйрутма берсе болот. Биздин Бишкектеги кеңсебизге каргыса болот. Бишкектеги кеңсебиздин адреси Дареги Табышалиева 29. Ал жерде атайын адамдар бар. Телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу, Viber, Telegram аркылуу, же болбосо сайт аркылуу буйрутмаңарды берсеңер болот. Трак айдоочу болуп 2011-жылы март айында баштадым. 3,5 жыл ичинде тажрыйба топтодум. Тажрыйба топтоп, анан өзүмө суроо бердим, мен ушинтип өмүр бою жолдо жашоом өтүп кетеби? Мына ошол башка улуттарга иштегенден көрө биз өзүбүз биригип алып, өзүбүз компания ачып, өзүбүз эмгектенсек болбойбу? Эмнебиз кем, эмне үчүн кыла албайбыз деген суроо туулду да.
2014 ушул маселе Нью-Мексико штатында жүргөндө келди. Дароо эле ошол жерден телефон ача калып, компанияны телефон аркылуу ачканбыз. Сиздин колдонгон бир өзгөчө бир методуңуз кандай? Менин трак бизнесте жүрүп үйрөнгөн бир метод бул план болду. Сөзсүз түрдө план түзгүлө. Башында мисалы план түзбөй иштеген күндөрүбүз болду. Анын акыбетін көрдүк, кыйналдык ошол кылган ишибиз үчүн. Сөзсүз түрдө план түзгүлө. Азыр сизде кыргыз айдоочулар канча кыргыз айдоочу бар? Кандай шарттар менен иштеш баштайсыз? Сиздин талаптарыңыз кандай? Биздин талаптар биздин компанияда айдоочу катары иштеш үчүн минималдуу түрдө 2 жылдык тажрыйба болуш керек. Сөзсүз түрдө айдоочулук тарыхы баягы MVR деп коебуз, таза болуш керек. Эч кандай аварияга буга чейинки айдаган убактында аварияга кабыл алынган болбош керек. Сөзсүз түрдө эң олуу Американын мына ушул оор жүк ташуучу, жүктөрдү ташуучу айдоочулук көлүк болуш керек. Экинчиси бул англис тилин сүйлөш керек. Үчүнчүсү 2 жылдык тажрыйба. Ошол. Улутуна карабайбыз. Эч кандай бөлүп жаруу жок. Болгону баары үчүн бирдей талап, бирдей мыйзам, баары менен бирдей мамиле жасайбыз. Учурда кыргыз жигиттери компаниябызда көп эмес, 10го жетет. 10го жетсе көп эле экен да. Көп эмес десеңиз мен 2 же 3 деп санап атпайм ичимден. Буюрса көп атат. Анан жаңыдан тракка киргенде же болбосо негизи эле акчасын ала албай алданган учурлар. Эми алданбаш үчүн эмне кылыш керек? Алданбаш үчүн сөзсүз түрдө жумушка кирип атканда контрактты окугула. Эгерде контрактка кол койсоңор, анда кийин артынан чуркап жүрбөгүлө. Сөзсүз түрдө контрактта баардык келишим контрактта жазылган. Талап кылгыла. Эгерде силер каалагандай болуш үчүн контрактты окуп, эгерде контракт жакпаса, туура келбесе келишимдерге алга кол койбогула. Мындай маселелер көп жылдан бери болуп келе берет. Бул маселе менин башыма да келген. Мен айдоочу болуп жүргөн кезде, мисалы, акчамды ала албай, алар менен чогуу кыргыз балдар биригип сураган убакыттарыбыз болгон. Ошондо сиздин айдоочуларыңыз канча пайыздан алышат? Айдоочулар негизи 2-3 бир нече топко бөлүнөт. Эгерде айдоочу өзүнүн унаасы менен келсе, ал тарткан трейлерине жараша. Эгерде стептек, флетбед жана канистога тартса, бул биздин кызматыбыз 12%. Эгерде айдоочу унаасы жок келсе, биз унааны өзүбүз беребиз. Айдаган километрине, бул жактын тили менен айтканда, майлына төлөп беребиз. Же болбосо пайыздык 25%-тан 30%-га чейин төлөп беребиз. Трак компания ачууда же трак компания иштетүүдө бүгүнкү күндө конкуренция көппү? Конкуренция негизи чоң. Бирок конкуренция чоң десең, бири-бирибизге конкурент эле эмеспиз. Ондай бизге окшогон майда компаниялар аябагандай көп. Күн сайын ачылат, күн сайын жабылат. Биз салыштырмалуу бул трак индустриясында, бул сферасында биз кенедей бир кыпындай бир кичинекей эле бир бөлүкчөбүз. Бөлүкчө катарында саналбайбыз. Айдоочулук болобу же компания болобу негизи эле трак тармагы кирешелүү бир тармактардын бири болуп саналат негизи. Анан бул сезон канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Бардык бизнестегидей эле бул трак сферасында өзүнчө бир баягы айлампа бар. 10 жыл сайын көтөрүлүп, акырындан көтөрүлөт, акырындан кайра түшөт. 2 түргө бөлүнөт. Жайкы сезон өтө деле мындай бир жүк ашып ташпайт. Баарыбыз, мисалы, жылдап бою күтөбүз, ушул кышкы сезонго камданып, бирок кышкы сезон аябагандай бир түшүктүү. Эң эле оолу бул айдоочу маселеси. Айдоочулар кышкы убакытта баары эле унаа айдагысы келбейт. Азыр бизди көрүп аткандардын көпчүлүгү трак компания ачсам дегендер бар. Трак компания ачып кайра иштете албай банкрот болуп калгандары бар. Анын арасында Кыргызстанда эле акчасы барлар бар. Барып эле трак компания ача калсам дегендер бар. Бардыгы кенен маалымат алсын үчүн. Кандай адамдар трак компания ача алат? Трак компания ачыш үчүн эмне керек? Негизинен эми бул жерде акча башкы маселе эмес. Сөзсүз түрдө баарыңар эле ачсаңар болот.
коркпогула, ачкыла, бирок ачардын астында план түзүп алгыла. Бул трак жөнүндөгү канчалык маалымат көп болсо ошончолук оңоюраак болот басаар жолуңар. Сөзсүз түрдө тажрыйба керек. Акча сала калып эле трак компания ачып кетет, анан байып кетет, мынчадан таап алыптыр деген сөздөргө ишенбегиле. Бул баягы бул жактын сөзү менен айтканда жөнөкөй эле бабыл. Бир топтур бир убакта жарылат. Атайын кеңселер бар, кызматтар, ошолор менен келишип, кааласаңар бизге телефон чалып биз менен маалымат алсаңар болот. Сиз эмне үчүн Манас Экспресс деп койдуңуз? Манас Экспресс деп коюубуздун себеби албетте бир Манас атабыздын кыргыз эли Манас менен таанымал, эң эле дүйнөгө мындай мактанып, көкүрөгүбүзгө чаап мындай айта турган Манасыбыз бар. Ошон үчүн Манас деп койдук. Негизги эң башкы компанияны тандоодо эки атка токтолгонбуз. Бул NSA, байыркы кыргыздар жашаган жер. 3 тамга да белгилеп коелу дегенбиз, NSA англис тилинде. Анан көп жерлерде америкалык жашоочулар менен таанышып, баягы сүйлөп калганда Кыргызстан десең көп мындай билишпейт. Мисалы армияга барган солдаттардын көбү Манас Экспресс десең, Манас Экспрессти тааныша билишет экен да. Бурдагы Бишкектеги Ганси авиа базасына барганда Кыргызстан деп эмес, Манас деп билчү экен да. Ойлочу экен бул жакта элдер, биз Манаска баратабыз. Афганистанда автономиялуу бир области катары санап калышкан экен. Ганси бар кезде көп солдаттар өтпөдү, бизде транзит болупчу. Манас десек Кыргызстанды жакшы оңоюраак таанууга жол түзүлөт деген мааниде, албетте Манас атабыздын атынан дегендей. Трак компания ачкандан кийин канча убакыттан киреше таап баштай алат? Жок дегенде бир 3 жыл убакыт кетет. Кирешенин башына эми жетишкен убакыт. Негизинен биз мисалы тапкан акчабызды кайра эле ушул бизнеске чаттамай, кайра эле бизнеске коротмой, бизнеси дагы да болсо кеңейтпей. Киреше деген сөздү биз мындайча айтканда оюбуздан чыгарып деле койгонбуз да. Азыр тапканыбыздын баарын бизнес үчүн чаптайбыз. Себеби төлөмдөр аябай көп. Анын үстүнө азыркы убакта өтө бир опурталдуу учур. Күндөн күнгө компаниялар жабылып баратат. Себеби Америка ичиндеги жүктөр азаюуда. Импорт болуп келген товарларга болгон салыктардын тарифи көтөрүлүп кеткенине байланыштуу көптөгөн Кытай мамлекетинен келген жүктөр кирбей калды. Себеби жергиликтүү бизнесмендер аларды киргизсе салык көп төлөп, анан пайдасы жок болуп калды. Ошого байланыштуу учурда азыр бир төмөндөгөн учур. Кытай мамлекети башка мамлекеттерге өзүнүн продукциясын ошол мамлекеттерден жасап, Америкага киргизүүгө аракет жасап алышат. Бул Вьетнамдан жасап атышат. Мына ушул учурдан пайдаланып, биздин ишкерлер колдонуштуу болот. Кытай алыс эмес, Кыргызстанга жакын. Ошол продукцияны Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандан жасап, бул жака экспорт кылууга эң жакшы бир ыңгай. Жакшы, анан эми кандай кыйынчылыктарга душар болдуңуз, кандай тепкичтерден өттүңүз, кандай кызыктуу окуялар болду? Ачыгын айтканда, башында тажрыйба жок, сурай турган адамың жок да. Башка улуттардан суразаң, жакшы бир кеңештер чыкпады. Жашыруун, дайыма жашыруун да. Анан өзүбүз билгендей кылып иштерди жүргүзүп келдик. Кээде ошол кеңештерге кулак төшөп, ошолорду угуп, көптөгөн убактыбызды, акчабызды жоготтук. Ар кандай, мисалы жөнөкөй эле, мисалы 2016-жылы ташып бараткан жүгүбүздүн ичине жаан кирип кетип, анан биз тааныш литовецтердин кеңешин уга калып, ошол айткандай жасап, чоң бир акчага жоготууга учурадык. Эмне кылыш керек экен көрсө жаан кирип кетсе? Эми ал жерде маселе көп экен. Биз баарын оңдоп, түзөтүп туруп, анан жанагы страховая компания, иншуренсный компанияны чакырып ошолорго көрсөткөнбүз. Негизи аны болгондой эле ачыш керек. Бул жерде азыр ушу телөө кызматында эмне жумуштарды аткарабыз, ошол жөнүндө бир кыска көрсөтүп кетели. Негизи биз телөө кызматына бир гана өзүбүздүн оор жүк ташуучу машинелерди карабастан, сырттан келген кардарлардын машинесин да карайбыз. Алар үчүн
өзгөчө жаңы программалар түзүлгөн. Биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Мына ошол сиздердин оор жүк ташуучу машинеңерди көзөмөлдөп карап, өз убагында майын, суузун алмаштырып, оңдоп түзөө кызматтарын аткарабыз. Бизде компанияда тажрыйбасы топтолгон, тажрыйбалуу атайын механиктер иштейт. Анын бирөөсү Джейсон. Компьютер аркылуу диагностикаларды кылса болот. Түрдүү негизи эле кичинекей бир тетиктен баштап чоң бир мотор, же болбосо трансмишн оңдогонго чейинки деңгээлдеги жумуштарды аткара алабыз. Бир гана оор жүк ташуучу унаанын өзүн эмес, жана анын трейлерлерди оңдойбуз. Мисалы, муздаткыч трейлерлери бар, рифер деп коебуз. Риферлерди оңдойбуз. Тажрыйбасы топтолгон механиктерге келиңиздер, биздин кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Ушул Иллинойс штатындагы эң жакшы баада, эң жакшы кызматты көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жердештер, сиздер үчүн дагы болгон жакшы бир өзгөчө бир бааларды сиздерге сунуштайбыз. Эгерде сиздин унааңыз жолдо кетип атып, кайсыл штат болбосун, эгерде бузулуп калса, андайды албетте каалабаймын. Эгерде ушундай бир учурга кабыл алсаңар, бизге чалыңыздар. Атайын бизде алыстан сүйрөп келүүчү эвакуаторлор бар, алар арендага берилет. Биздин телефон номерлерге чалсаңыздар болот. 815 524 3524, экстеншн 209 же болбосо 207. Азыр бул байке эмне кылат бизге? Джейсон азыр бул компьютерди аркылуу диагностика коюп берет. Компьютер бул оор жүк ташуучуна күн сайын, саат сайын иштейт. Ошон үчүн көп дайыма карап туруш керек. Бул адамдын ден соолугу сыяктуу өз убагында текшерип, кандай коддор чыгып атат, же болбосо кандай маселелер жаралышы мүмкүн. Акча үнөмдөө максатында. Кадимкидей эле, мисалы, адам оорубаш үчүн биз эмне кылабыз? Кыргыздар ооруганда ооруканага барабыз да. Андай кылбагыла айтарым, урматтуу ишкерлер, эгерде акчаңызды көп короткуңуз келбесе, алдын ала келип текшерүүдөн өтүңүздөр. Текшерүүдөн өтсөңүз, биздин специалисттер алар сиздерге диагностика кылып айтып беришет. Жакынкы 6 ай ичинде эмне бузулуп калышы ыктымал. Албетте көз ачыктык кылбайбыз. Бир гана компьютердин жана топтолгон тажрыйбанын негизинде биз сиздерге маалыматыбызды беребиз жана сунуштарыбызды айтабыз. Азыр анда ушул тракты текшеребиз, эмне маселеси болушу мүмкүн, диагностика кылабыз, ошентип көрсөтүп бересиз. Азыр ушул трак жөнүндө түшүндүрүп айтып беребиз. Айтып берелиби? Ооба. Issues or concerns. Биздин кардарлар келгенде эң биринчи айдоочудан сурайбыз, кандай маселелер бар. Сурагандан соң киргизип туруп, атайын программа бар. Мына ошол программа менен диагностика жүргүзөбүз. Атайын коопсуздук кызматы аркылуу жаралган өзгөчө бир программалар бар, DOT Regulations деген. Мына ошол программанын негизинде оор жүк ташуучу унааларын дөңгөлөгүнөн баштап бардык жада калса жөнөкөй поворотниктерге чейин текшерип чыгабыз жана кардарга айтабыз. Кардар текшерүүдөн кийин эгерде макул болсо, мына ошол туура эмес же бузулуп калган жерлерин биз оңдоп беребиз. With this truck, when it came in, we found an ECU wire broken. Азыркы диагностиканы жүргүзүү натыйжасында бул трактын компьютеринде 1-2 электрический линия үзүлүп калган экен, жана аккумулятордун үстүндөгү линиялары дат басып кетиптир. Мына ошол линияны уладык, аккумулятордун үстүндөгү линияларды тазаладык. Негизинен айтып кеткенде, трактын акыбалы жакшы, баарын оңдоп түздөө иштерин жүргүздүк. Жана рулевая тягада бир аз бош экен, аны да катырып жазадык. Жолго чыкканы тракт даяр. Негизи эле бул трак бизнеси өтө бир кыйын бизнестердин бири экен. Кээде ушундай болот, 8-тен 5-ке чейин иштейсиң. Анан үйгө барып кадимкидей ушундай чарчап каласың да. Кээде балдар, дос балдар соккосун, сен ден соолугуң чындап бир машыгуу залына барбайсыңбы депчи. Ушу барганга дагы бир күч кубатың калбагандай да. Негизи мындай кара жумуш деле кылбайсың, баары телефон аркылуу өтө бир стресс. Кээде мындай элестетип кетем, мугалимдин жумушу сыяктуу да.
баягы мисалы 50 водитель болсо, анан кеңседе иштеген 10 жумушчу, 60 алга келген телефон чалуулар сөзсүз түрдө бир күндө жок дегенде, сөзсүз жок эле дегенде бир 5-6 маселе чыгат, проблема чыгат да. Бузулат, жетпей калат. Ошолордун баарын баягы мугалимдер да окуучуларга менеттин кетирет го. Ар ким ар кандай, ар биринин характери ар кандай. Ушундай мамиле жасаш керек да. Мисалы, бир диспетчердин характери башкача, тиги диспетчердики башкача. Ошол сыңары айдоочуларда кадимкидей жаш баладай кылып карашың керек. Өзгөчө бир баягы интенсивдүү бир мамиле түзүшүң керек. Кээ бирлер мисалы 6 айлап, жылдап иштеп келип, анан акыркы айда бир туура эмес пикир келишпестик болуп калса, дароо эле таарына калышат да. Кээде ойлоносуң, эмнеге ушул трак бизнести баштап алдым депчи. Себеби күтүлбөгөн жерден проблема болуп калат. Ал проблемаларды кээде мисалы күндөр болду, уктай албай калган күндөр болду да. Таңкы саат 2-3кө чейин ойлоносуң. Кадимкидей токтобойт да. Кээде баягы ыйлай турган күндөр да болду да. Мындай ыйлагың келет да, кадимкидей отуруп алып, жаш баладай болуп ыйлагың келет, ыйлай албайсың да. Татал, таштап, баарын таштап, сатып туруп, же берип туруп кетип калгың келет. Баягы чыкпас жолго түшүп алгансың да. Таштап чыгып кете албайсың. Айлаң жок да. Айлаң жок, арабаңды сүйрөйсүң да, кетесиң ары. Негизи трак бизнести баштаардын астында баарын ар эле айтмакмын, ойлонгула. Сөзсүз түрдө бул оңой жумуш эмес. Жүрөктөн чыккан сөз да. Кээде жеке, кээде эмес, дайыма эле. Жеке жашооң үчүн убакытың жок. Кээде баягы тааныш билиштер айтып коет, сен үйдөн тамактанасыңбы депчи. Тамактанган тургузсун, кээде жуунганга деле убакыт жок болуп калат. Мисалы, үй бүлөң менен сүйлөшкөнгө. Эртең менен турасың. Эртең менен туруп эле чай пайды эптеп ичсең ичесиң, ичпесең жок. Жумушка келесиң, жумушка келгенден өзүнчө бир баягы токтобогон бир араба да. Отуруп аласың, анан ар кандай маселе чыга берет. Бирөөнү чечесиң, экинчиси келет, карасаң эле тыныгуу, баягы унутуп да каласың да тамактанганыңчы. Карасаң 3. Андан кийин эле жумуш бүтөт. Жумуш бүткөндөн кийин да баягы биздин жумуш баягы 24 саат, 365 күн. Биздин жумуш бүтпөйт негизи. Түнүкү 2 болобу, 3 болобу, ар кандай убакытта ар кандай маселе туулуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө аны жардам беришиң керек. Жардам берип, жана маселени чечпесең, ал чоңураак бир маселеге айланып калышы мүмкүн да. Башында баягы план түзбөй эле баштагансың да. Жашсың, баарына, мына мен баарын жазаймын, айдашпы, айдаганды үйрөндүм депчи. Баштап келгенде эле ар кандай маселелер болуп, түрдүү маселелер келип, капталыңдан урат, бери капталыңдан тура каласың, дагы кетесиң да. Азыр эстей кетсем, 2017 жылы ата-энем келип кетти да. Эстесем, ошол учурда мен ата-энеме дагы көңүл бөлө албаптым. Жумуш болуп, ошол учурда бизге жана текшерүү келип калды. Жогорку жактан текшерүү келгенде биз түнү күнү иштеп аттык да. Иштеп жана текшерүүдөн өтө калалы депчи. Кээде ойлонуп каласың, ушул ал деле өтмөк экен го. Текшерүү деле өтөт экен. Ата-энеме көбүрөөк убакыт бөлүп койсом болмок экен депчи. Колдон келишинче бир дагы мисалы телефон звонокторду, чалууларды кетирбеңге аракет жасайм да. Себеби ар бир телефон чалуу бул өзгөрүү, бир жаңылык. Мисалы биз кантип брокерский компанияда партнершипке ээ болдук. Күндөрдүн биринде жөнөкөй эле жумушта иштеп отургам, телефон чалуу келип калды. Азыркы ошо кесиптешибиз Райан Орегон штатында чалып, ушул сунушту мага берип калды. Мен аны менен иштешчүм жүрүп, сунуш берип калды, партнершип кылалы. Мен дароо эле ойлонуп туруп эле, макул, кылалы деп туруп, учак билетин алып, мен Орегонго барып, 3 күн ошол жерде тренингден өттүм, жумушун көрдүм, тааныштым, атасы менен тааныштым. Атасы ошол компанияны 50 жыл мурун ачкан экен да. Мен келгениме 8 ай эле болду. Ошол учурда кимди көрсөм, ошол эң көп жумуш кылган ошол жетекчиси болобу, менеджер болобу чуркап жүргөн да. Мен жетекчимен деп бир эме көзөмөл кылып гана кетип калып, же өзүнүн ордун өзгөчөлөнтүп,
андай эмес, жөнөкөй жумуштардан баштап чуркап жасагандары аябай мени суктандырды да. А сиз дагы азыр айтып атасыз, баарын майларын алмаштырып. Биз ушул нерсени Кыргызстанга киргизишибиз керек да. Кыргызстандагы авторитеттин ордун алмаштырышыбыз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө урматтуу көрүүчүлөр, Америкадан мен эмне үчүн ушундай программаларды жасап жатам, ушул нерсени акырын үйрөнөлү деп бүгүнкү күндө Кудай буйруса билим алган жаштар, билим алалы окуш керек турбайбы, англис тилин үйрөнөлү дегендер көбөйүп баратат. Ошодан кийин мен аябай ошого кубанычтамын. Сизге дагы ошого чоң рахмат. Азыр өз оозуңуз менен айттыңыз. Алдыда дагы көрөбүз кандай май алмаштырасыз. Буюрса, айта кетчү нерсе, бир гана бизнесмен же бир ишкер бир орун, жумушчу орун Кыргызстанда түзсө, бул чоң жардам да. Жок дегенде бир жараныбыз, бир жердешибиз башка мамлекеттен барып акча тапкандан көрө Кыргызстанда туруп ошол акчасын жасай турган бир мүмкүнчүлүктөрдү түзөлү. Саясатка көңүл бурбай эле бир ушул бизнес маселесинде жаңы жумуш орундарды түздөп, бул жактан топтогон тажрыйбабыз менен Кыргызстанга жеткирүү, Кыргызстандагы жаштарды, дегиз эле бардык жердештерибизди тартуу, ошолор менен чогуу өнүгүү, өсүү. Ошого чакырмакмын. Бүгүнкү күндө сиздин Бишкектеги Манас Экспресс компаниясынын Бишкектеги филиалында жумуш орунга адамдар киргиси келген болсо кайрылса болобу? Кайрылса болот, сөзсүз биздин электрондук адрес аркылуу биздин кеңсебизге барып кайрылсаңар болот. Кандай талаптар? Талаптар эң биринчи англис тилин мыкты билиш керек, сөзсүз түрдө. Ошо соода сатык маселе сферасында бир тажрыйбасы болсо, резюмеңерди жиберсеңер болот электрондук адреске, же болбосо биз Бишкек шаарындагы кеңсебизге келгиле, Табышалиева 29-тан, ал жерде менеджерибизге кайрылсаңар болот. Эми Кыргызстанга салам айтыңыз. Эмне айтасыз Кыргызстанга? Кыргызстанга бир туугандарыма, келинчегиме, ата энеме сөзсүз. Келинчегиңиз Кыргызстанда да? Баарына салам айтам. Силерди сөзсүз түрдө сагынам. Буюрса бирге болобуз, буюрса жакшы бир күндөр болот. Кыргызстандагы жердештерге ушул мүнөттөрдө баягы өзүбүздүн жердешибиз Исхак Разаковдун сөздөрү эсиме келет. Ошол принцип менен да кээде жашаганга аракет кылам. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да ак болот депчи. Айтарым жердештер, баарыбыз аракет кылалы. Саясат жолунда жүрө берет. Ар кандай иттер үрө берет. Бирок ар кимибиз өзүбүз аракет кылсак, анын тыянагы сөзсүз чыгат. Аракетибизге жараша. Эгерде биз азыркы күндө ушундай жашоону башыбыздан өткөрүп атсак, биз ошого татыктуу гана эмгек жасаганбыз да. Биз ошого гана татыктуу бир кадамдарды кылганбыз. Буга чейин көпчүлүгүңүздөр Манас Экспресс деп компаниясын угуп өзүн көрбөгөн болсоңуздар, бүгүн өзүн дагы көрдүңүздөр болуш керек. Сагынбек, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Ушул темпте кеттиңиз, анан көп жакшы ийгиликтерди күтөбүз Кыргызстан үчүн. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча сиздер дагы аман болуңуздар. Гүлайым Мурзаева каналына катталыңыздар жана Америкадагы бардык кызыктуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.